Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт. Бишкек шаарындагы Айни жана Шота Руставели көчөсүнүн кесилишинде жол бунеттер көбөйгөнүн айткан көрүүчүбүз кезекте видеону жиберген. Ал жашоочулар тиешелүү тараптарга байланышканын, бирок алар бир топ убакыттан бери убада берип келбей жатканын айтат. Жашоочулар балдардын эшикте жүрүүсү кооптуу болуп жатканын билдиришти. Кезекте видеолорду жиберген Бишкек шаарынын жашоочусу унаалардын жөө адамдар өтүүчү жолдорду тосуп калганына нааразы. Мына саламатсыңар туугандар. Дагы бир көрүнүш. Бул жерде жол турат. Бул жерде жөө жүрүүчү пешеходдо дагы бир машинени коюп коюшкан. Үйлөрдүн жанына. Жактан элдер кандай өтөт? Туурабы? Элдер өтө албайт. Бияқта өзүнчө бир жол кылып алышкан да. Гаичибайкелерге айтып тартипке салбаса, ушундай жол тайгак. Бияқта жол. Мында дагы бир машина токтоп турат. Пешеход. Өтчү жайда, дорожкада. Тигинде дагы бир машина токтоп турат. Көрсөңөр болот. Жакындатып. Пешеходдун баарына парковка кылып алышкан. Ош облусунун Алай районунун Будалык айыл аймагында 2018 жылдын 28 январында саат 8:00 чамасында октябрь айылынын тургуну сары күнгөй тоосун көздөй аңгылоого кетип дайынсыз жоголгон. Ошондон бери издөө иштери жүргүзүлүп, 4 февраль күнү издөө иштерин улантуу үчүн Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Алай райондук номер 68 өрт куткаруу бөлүмүнөн 8 куткаруучу, жергиликтүү тургундардан 120 адам жана райондук ички иштер башкармалыгынан 9 кызматкер тартылып, саат 19:00 чейин жүргүзүлдү. Издөө иштеринин натыйжасында 5 февраль күнү саат 15:16 чамасында Ат жайлоосунда анын жансыз денеси табылган. Азыркы мезгилде маркумдун сөөгүн алып келүү иштери жүргүзүлүүдө. Чыккыла. Чыккыла. Бер катма. Kömüresinden 5 kilometre gitti de kömüresinden çıkarttı da молодец. Farklılık hem şundayken de. Бишкектиктер январь айындагы 5 күндүк жылуулук үчүн акча төлөшпөйт. Бул тууралуу Бишкек жылуулук тармагы ачык акционердик коомунун директору Эркин Абдыкалыков билдирди. Буга чейин борбордук жылуулукка туташкан бардык жарандардын төлөмдөрү кайра эсептеле турганы айтылган болчу. 27-31 январь аралыгы үчүн төлөмдөр кайра эсептелинет. Ал эми февралда кандай эсептенелери азырынча белгисиз, деди Абдыкалыков. Эскерте кетсек, 26 январь күнү кечинде ТЭЦте авария болуп, кубаттуулугу 2 эсеп төмөндөп кеткен. Бир күндөн кийин өкмөт көйгөй чечилгенин айтканы менен жылуулук берүү калыбына келген эмес. 29 январь күнү дагы бир түтүктөн жарака кеткени белгилүү болгон. Бүгүн 2018 жылдын 5 февралында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик миграция кызматында Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Чолпон Султанбекованын жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарынын катышуусунда коллегия болуп өттү. Чет өлкөдө Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпы саны 800 миңге жакын. Кыргыз Республикасынын жарандарынын басымдуу бөлүгү Россия Федерациясында эмгектенишет, 640 миң адам. Ал эми Казакстанда 35 миң адам, Туркияда 30 миң, Америка Кошмо Штаттарында 15 миң, Италияда 5,5 миң, Германияда 5 миң, Кореяда 3,5 миң, Бириккен Араб Эмираттарында 3 миң адам.
Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын 700 миңден ашык жараны эмгектик миграцияда жүрүшөт. Анын ичинде Россия Федерациясында 640 миңден ашык, Казакстанда 35 миң, Түштүк Кореяда 5 миң, Туркияда 30 миң, алыскы чет өлкөлөрдө 20 миңден ашык адам жүрүшөт. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматтары боюнча 2016 жылы Кыргызстанга 1991 миллион АКШ доллары, ал эми 2017 жылдын 11 айы ичинде 2288 АКШ доллары которулган. Бул өткөн жылдын ушундай эле отчеттук мезгилине караганда 20%га көп. Өзгөн районунун Кызыл Тоо айылынын тургундары кооптуу аймакта жашап жаткандарын айтышат. Алар тиешелүү тараптарга кайрылышкан, бирок жыйынтык чыккан эмес. Балыкчы шаарынын тургуну берүүбүзгө кайрылып төмөнкү видеону жиберген. Анын айтымына караганда, аларга жакын аймакта жайгашкан көмүр төгүүчү жайдан шамал менен учуп келген зыяндуу заттар өз кедергисин тийгизүүдө. Балыкчынын жанындабыз. Жаныбызда көмүр түшөт. Көмүрдүн ушканы балыкчынын шамалында капкара болуп чыгат. Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн ээлүүнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Ээлүүнү сиздер үчүн иштейт. Айсел Кадырбекова жана Айым Айылчиева келбеттерине кам көрүп жаткан учуру. Асхат Мусабеков активдүү эс алууда. Айсема тасмага тартылуу үчүн катуу даярдыктарды көрүп жатыптыр. Ура! Амин. Кетти. Опа! Самара Каримова жолдошуна жасаган белегин көрмандары менен бөлүштү. Замир Арыкбаев комузда гана кол ойнотпостон домбура дагы чертип коет экен. Кыштын ызгаарында Гүлнур Сатылганова жандуу үн менен жакшы маанай тартуулайт. Өмүр деген кыпкызыл гүл жайнаган, өмүр деген булбул бакта сайраган, өмүр барда өкүнбөстөн ойноп гүл, өмүр өтсө жаралбайбыз кайрадан,
жаралбайбыз кайрадан. Көрсө Асель Турдалиеванын кызы дагы жакшы ырдайт экен. Видео Малайзияда тартылган. Пускай за окнами неброский мир черно-белой полоской дни, и кажется, что только ты один на один. Оставь привычку накручивать без причин и оживи маяк души. Быть может, заветной мечты корабль в пути. Пускай не с той ноги встал с утра, а за окном провинция, не Москва. Не так, как во снах, да и пусть просто чувствуй и брось страх. Пора освободиться от оков, если душа река, то из берегов есть всего один шанс, и он весь твой. Живи сейчас и будь собой. Актер Жемиш күйөрмандарына кайрылуу жасарда минтип даярданат экен. Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет, уважаемые подписчики! Доброе время суток, дамы и господа! Hello, my follower!